Достор, бүгүнкү саякатыбызда Өзбекстан менен чектеш жайгашкан Унгар тоонун этегиндеги Мамай айылына келдик. Биз бүгүн сиздерге Мамай айылындагы жаштардын демилгеси боюнча айтып беребиз. Номер 52 Мамай мектебинде бир эле ноутбук бар. Ошол эле учурда 63% тене мектепте билим алуу үчүн толук шарт жок деп эсептейт. Мындай жыйынтык жаштардын өз коомчулугунда өткөргөн изилдөөсүнүн натыйжасында белгилүү болгон. Ооба, билим алууга шарт түзүлбөсө, анда келечектеги жаштардын жумушка орношуусу кыйын болот. Анткени жаштар маалыматтык технологиядан артта калат. Бул көйгөйдү чечүү үчүн Мамай айылынын жаштары максаттарга жетүүнү үйрөтүүнү чечишти. Биздин достор айылдагы жаштардын интеллектуалдык жана физикалык өнүгүүсү үчүн мыкты долбоор даярдашты. Ал долбоор ийгиликтүү жаштардын инновациялык китепканасы «Жаштар мейкиндиги» деп аталат. Балдардын максаты айылдагы жаштардын дараметин өнүктүрүү. Достор, кандай ойлойсуңар? Силер да мындай демилгени колдойт белеңер? Аксы районундагы Мамай айылынын жаштары көйгөйдү чечүү үчүн ушундай демилге көтөрүп чыгышты. Бул ишке силер кандай кеңеш бере алат элеңер? Силер жашаган аймактагы мындай маселелерди кантип чечип жатасыңар?